Ош технологиялык университетинде ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Кесипке багыт берүүнү максат кылган иш-чарага Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы жана Ош шаарындагы бардык мектеп бүтүрүүчүлөрү, орто кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү жана ата-энелери катышты. Саамалыктуу университеттин ректору Жамболот Турсунбаев ачып берип, окуучуларды туура кесип тандоого үндөп, алдыдагы тапшырылуучу жалпы республикалык тестирлөөнү мыкты тапшыруусу үчүн ийгиликтерди каалап өттү. Иш-чарада концерттик программа, факультеттердин көргөзмөлөрү, презентациялары көрсөтүлдү. Ошондой эле алдыңкы студенттер жана сыймыктуу бүтүрүүчүлөр өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Азыркы күнгө чейин университеттин ар бир кычыгын сүйөм да менчи. Мен өзүм ушул жерде маданий эстетикалык борборунун директору болуп иштеймин. Өзүм ушул жерде университетте окуп жүрүп ишке кирип алгам. Анан кийин азыркы күнгө чейин ушул 2 корпуста, 3 корпуста, главный корпус деп университетте адашып жүрүп, ушул университетти сүйдүм десем болот. Неге дегенде аябай чоң университет. Анан мен силерге каалаймын, мага окшоп ушул университетте адашып жүргүлө. Мага окшоп ушул университеттин вайпын сезип, 1 сентябрда бардыңар менен көрүшөлү. Анан кийин маданий эстетикалык борборунда бул жак 2 корпуста, азыр силерге көрсөтүп атканда көрөсүңөр актовый залды. Ошол жерде мен ошол жакта боломун. Кандайдыр бир өзүңөрдүн чыгармачыл бир тарабыңар болсо, келип бизде ошону арттырсаңар болот. Келген коноктор университеттеги билим берүү үчүн түзүлгөн шарттар, окуу жайдын инфраструктурасы жана адистиктер менен таанышып чыгышты. Мугалимдердин өзүнө тартып, жакшы маалыматтарды бериши, бул жерден робототехника, экономика, бизнес жана башкаруу, бул бөлүмдөр мени өзүнө тартып турат. Себеби келечекте бул окууну бүткөндөр жакшы иш ордун ала алат деп ойлоймун. Себеби азыркы учурда бул кесиптер актуалдуу. Оштунун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Муса Дуанакулов университет тууралуу кыскача маалымат берип, жаштарды татыктуу билим алууга үндөдү. Өлкөбүздүн өнүгүшү негизинен бул өндүрүш менен байланышкан. Өндүрүшкө адистерди даярдоочу негизги бир окуу жайлардын бири бул Ош технологиялык университети болуп эсептелинет. Ошондуктан мен чакырып кетемин, биздин университетке келип, ушул жерде окуп, ушул жерде билим алсаңыздар, сиздер мамлекетибизге өз салымыңарды кошкон инсан катары белгилүү болосуңар деген жакшы ишенимди айтып келет элем. Эми ошол биздин университетибиздин негизги максаты бул мыкты адистерди, инженердик жана технологиялык багыттагы адистерди даярдоо болуп эсептелинет. Негизги багыттарыбызды айтып кетишибиз керек. Бул энергетика багыты, архитектура, курулуш багыты, экономика багыты, технологиялар, дизайн багыты, автомобилдик транспорт багыты жана бир нече профилдер менен толукталган. Мына ошол профилдерде окуган, азыр ошол профилдерде окуп, ошол адистиктерди окуп, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргызстандын бардык мекеме жайларында, окуу жайларында үзүрлүү эмгектенип жатышат. Алардын көрсөткөн бийиктиктерге жеткен өзүнүн иштери бар, иш-чараларды өткөрүп атат. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз негизинен Кыргызстандын экономикасына өзүнүн салымын кошуп атат деген сөздү ишенимдүү айтканга болот да. Ошондуктан дагы бир жолу мен биздин бүгүнкү конокторубузду, мектеп окуучуларын, мектеп бүтүрүүчүлөрүн биздин студент болгонго чакырып кетет элем. Мен ойлойм, биздин университеттин энергетика факультетине тапшырган абитуриенттер жаңылышпайт деп ойлойм. Себеби дегенде Кыргызстандын келечеги энергетика болуп эсептелинет. Кыргызстандын экономикасын көтөрө турган дагы ушул биздин тармак болуп эсептелинет. Бизде мындай бир ой бар да, энергетиканы бүтсөк эле
биз опорага чыгат экенбиз, анан кийин электроэнергия үчүн акча топойт экенбиз деп, жок андай эмес, азыр бүт баардыгы компьютер менен болуп калган. Келечекте биздин энергетиканын бүткөн адистердин айлыгы Кыргызстандагы эң чоң майына алган адистер болот деп сөз берип кетет. Мектеп бүтүрүүчүлөрү өздөрүнүн кызыктырган суроолорун кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрүнө жана университеттин активдүү студенттерине узатышып, окуу жай жөнүндө кенен маалымат ала алышты. Жалпысынан ачык эшиктер күнүнө Кыргызстандын түштүк регионундагы мектептерден 2000ге чукул бүтүрүүчү келди.